саламатсыздарбы, эфирде Маданият майданы. Бир жума мурун июндун 14-15-инде биздин Ысык көлүбүздүн жээгинде Ачык Ысык көл аттуу эл аралык фестиваль болуп өттү. Бул фестиваль ошол улуттар арасындагы мамилени, достукту бекемдөөгө, тынчтыкты бекемдөөгө арналган эле. Бүгүн бизде ушул фестивалдын уюштуруучулары конокто. Тааныштыра кетейин. Төрөбеков Нурлан Кадырович, Жогорку Кеңештин депутаты, Вечерес Оған соғыш ардагерлеринин Республика Кеңешинин төрагасы. Гелетюк Иван Дмитриевич, секретарь оргкомитета фестиваля. И Кадыров Тыныбек Турдубаевич, бул Оған соғыш ардагерлеринин Республикалык Кеңешинин төрагасынын орун басары. Кош келипсиздер. Самый главный и основной вопрос. Открывайте нашу сегодняшнюю передачу. Скажите, пожалуйста, вообще фестиваль международного уровня о чем? Кого привлекали? Во-первых, добрый день, дорогие зрители, добрый день, участники нашего мероприятия. Этот фестиваль в прошлом году уже состоялся в первый раз. Это проект совместный, проект наших ветеранских организаций, во главе которой стоит Тарас Алиевич Токамбаев, ветераны войны, труда, правоохранительных органов. И, естественно, наш афганский проект с Нурланом Тарабековым, который в честь 25-летия вывода советских войск из ДРА состоялся и достаточно удачно, успешно. В прошлом году мы первый раз только его планировали, но надо сказать, что и первый блин не был комом. В этом году мы учли все нюансы, все промахи прошлого года и постарались сделать его на достаточно серьезном уровне. Ну, что можно сказать? Во-первых, то, что нас посетили такие серьезные гости, как Корпус мира, это наши космонавты. Мы писали приглашение на Центр космических перевозок. И нам два космонавта, герой России и Кыргызстана Салижан Шарипов и герой России и Белоруссии Олег Новицкий прибыли в качестве почетных гостей. Надо сказать, что это проект, который не финансировался государством, это именно проект общественных организаций. Мы дали возможность показать, что в нашей стране есть люди, есть организации, которые готовы помочь государству в трудный момент, когда мы все прекрасно понимаем, что бюджетное финансирование у нас отсутствует, и мы все вместе за счет своих внутренних резервов постарались этот проект довести до очень интересного и хорошего уровня. А как вообще участники, местные жители, вообще население отнеслось? Ну, население отнеслось восторженно. Я думаю, что у нас было более 20 корреспондентов различных каналов, которые транслировали наш фестиваль на территории не только Кыргызстана, но и на территории стран СНГ. И поэтому я, глядя на некоторые отзывы со стороны, был очень счастлив и доволен, что местные жители очень высоко оценили данное мероприятие. Там не было никаких ни экономических, ни политических, там было чисто культурно-зрелищное мероприятие с авиа, мото, автошоу, то есть байкеры, начиная от города Бишкек, сопровождали колонну с флагами наших стран. Там на территории аэропорта города Чолпанаты было замечательное авиашоу с флагами, прыжки с флагами стран ОДКБ. Ну, естественно, как организатор данного мероприятия, значит, у нас заключительный прыжок был с флагом таможенной службы Кыргызской республики. Потому что это организация, которая действительно являлась учредителем данного мероприятия вместе со всеми остальными вышеперечисленными организациями. Поэтому было все здорово, замечательно. Входили многие трюки. В Семеновском ущелье организовали спортивный лагерь. Сделали несколько мест, где мастер-класс проходил по подводному ориентированию. Но прошло все, конечно, начиналось все с Рухардо, с нашей прекрасного жемчужины, нашего культурного этнографического центра. Я думаю, Нурлан Тарабеков скажет, потому что он вручал награды нашим космонавтам. Я думаю, что он скажет несколько слов, как это все было замечательно и здорово.
Мгм. Ну, давайте сначала не будем томить наших зрителей и покажем. Наш корреспондент тоже был на этом фестивале и все видел своими глазами. Сюжет? Гөлжегинде Ысык-Көл 2014 эл аралык экинчи фестиваль өттү. Иш-чара мото жарыш, парашюттан секирүү жана каскадерлор көрсөткөн турдуу өнөрлөр менен коштолду. Фестивалда өлкөнүн куралдуу күчтөрү менен согуштун жана эмгектин ардагерлери уюштурду. Уюштуруучулар муну менен республиканын туристтик тармагынын өнүгүүсүнө салым кошуп, элдердин ортосундагы тынчтык, достук жана өз ара түшүнүүнү чыңдоону камсыз кылабыз дешет. Кандай гана согуш болбосун, бул аягында бул тынчтык менен бүтөт. Бар деле келип отурабыз, бар деле бири-бирибизди угабыз. Анан кийин жакшы, туура, пайдасын тийгизе турган, коомчулукка салымы болгон, өзүнүн жакшы жактарын көргөзө турган, билгизе турган, таасир эте турган ушундай фестивалдарды биз өзүбүздүн деңгээлибизде өткөзүп, бири-бирибизди туура түшүнүп, укчу болчу болсок, биргелешип жашачу болчу болсок, мен ойлойм Кыргызстандын келечеги бар. Кереметтүү көлдүн кең пейилдигин тастыктаган фестиваль эл аралык деңгээлде уюштурулган. Мында ат арытып алыстан келген ардактуу коноктор Кыргыз эл баатыры космонавт Салижан Шарипов жана Беларусь космонавты Олег Новицкий болду. Айды багындырган космонавттардын айтуусунда Ысык-Көл космостон күлүп турган кишинин жүзү өңдү көрүнөт. Ошондой эле тоого курчулган Кыргызстан да космостон башкача экендигин айтышат. Посмотрите налево-направо. Какая красота! Люди, многие не знают, что есть вот такая земля кыргызская, что есть такое озеро, такие горы великолепные, что можно сюда приехать, отдохнуть и получить удовольствие. Мы сегодня приехали сюда для того, чтобы показать людям, что мы летаем в космосе, да, мы это все видели, и приехал со мной космонавт, которым происходили неделю назад, звание Героя Российской Федерации, да, он хотел своими глазами потрогать, пощупать этот Ысык-Көл, искупаться там, посмотреть эти замечательные горы. Небо Кыргызстана открыто для мирных полетов. Дорогие друзья, встречаем наших парашютистов. Иш-чаранын конокторуна атамекендик парашюттун чеберлери асманда шоу көрсөттү. Алардын ар биринин колунда ЖККнын жана ага мүчө мамлекеттер Кыргызстан, Казакстан, Армения, Азербайжан, Беларусь, Орусия жана Тажикстандын желектери желбиреди. Бул Кыргызстандын асманы менен жери бардык өлкөнүн жарандары үчүн ачык дегенди билдирет. Мастер спорта международного класса трапезников Виктор. Кыргызская республика флаг. Эти флаги в небе нашего Кыргызстана, флаги наших государств, друзей наших, они означают, что наш Кыргызстан, наш Ысык-Көл открыт для всех. Өз өнөрүн байкерлер да көрсөттү. Мото жарыш фестивалдагы эң кызыгууну жараткан шоу болду. Байкерлер жасаган ар бир кыймыл көрүүчүлөрдүн кол чабуусу менен коштолуп турду. Эки күндө салтанаттын катышуучулары менен коноктору автожарышчылардын кол ыздоо айдоосуна жана суу лыжасына күбө болушту. Мындан тышкары спорттук дарылоо лагери менен да таанышып чыгышты. Фестиваль ат оюндары менен жыйынтыкталды. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар жана грамоталар тапшырылды. Мен телегөрүүчүлөргө эскерте кетейин, биздин студияда түз байланыш иштейт, 65 42 33, 65 42 34 телефондорун чалып, биздин конокторго өзүңөрдүн суроолоруңарды берип, каалоо тилектериңерди айтсаңыздар болот. Нурлан Адырович, айтсаңыз, ушул фестивалдын Ачык Ысык-Көл аттуу фестиваль негизги идеясы эмнеде болду? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми негизги максатыбыз ушул фестивалдын эл аралык жогоруда айтып кеткендей экинчи жолу өткөзүп атабыз. Бул демилгени ушул таможенный службанын балдары, биздин ардагерлерибиз демилге менен чыгып, бул атамекендик согуштун катышуучулардын коомдук оюнуна кайрылышып, биз ушул коомдук оюнда баарыбыз тең бюросунда, президиумда өзүбүз мүчөбүз.
Анан ушундай жакшынакай ой максат менен иш-чаралар көрүлүп атканда биз туура көрдүк. Өзүбүздүн координациялык кеңешибиздин чечими боюнча ушул демилгени колдоп, жогорку деңгээлде ушул биринчи учурда мен ойлойм биздин элибизге бүгүнкү керектүү ушул багыттагы актуалдык маселелердин бири деп эсептеп, ушул демилгени колдоп, колубуздан келген өкмөттүк уюмдар эмес организациялар, уюмдар биргелешип алып, ушундай жакшынакай фестивалды өткөзгөнгө аракет кылдык. Эми бул негизги максаттардын бири бул ушул эл аралык катташты жаңыртуу. Өзүнүн деңгээлиндеги бүгүнкү саясий кырдаал, экономикалык кырдаал канчалык кыйын болбосун, мен ойлойм кыйынчылыктарга көп көңүл бурбастан, колубуздан келишинче өзүбүз дагы аракеттерибизди кылышыбыз керек. Анан кийин мен ойлойм коомчулукка бунун баары тең биринчи учурда мен ойлойм бул жаштарга багытталган фестиваль. Анан кийин бул өзүңүздөр көргөндөй, мына 14-июнда баштап бул фестивалды өткөздүк. Бул сезондун Ысык-Көлдө сезондун ачылышына дагы багытталган. Эми пропаганда катарында дагы, реклама катарында дагы биз бул фестивалдын маанисин жогору койдук да. Бул да туристтик сезонду алдын ала, анан атайын ошол аймактагы ошол туристтик баягы индустрияны өнүктүрүү максатында. Ооба, албетте, эми бүгүнкү күндө барыңыздар билесиздер да, эми Ысык-Көлүбүзгө биз көңүлүбүздү бургасак, ушуга окшогон иш-чараларды көрбөсөк, анан жаган эле ушул өкмөт башчыларын эле карап эле тиктеп эле отура бербестен, өзүбүз дагы колубуздан келишинче коомдук уюмдар биргелешип алып, ушул багытта иштеп, өзүбүздүн каражаттарыбызды, тапкан акчаларыбыздын баары тең салып, жок эле деп отура бербестен көрсөтүп койсок, мен ойлойм биздин элибизге болгон пайдабыз, мамлекетибизге болгон. Мындай нукталуу суроодо, ушул ачык Ысык-Көл фестиваль эл аралык деген статуста. Ошол багы ардактуу коноктордун тышкары да катышуучулардын өздөрүнүн башка мамлекеттерден болдубу? Жана кайсы мамлекеттерден? Болду. Биздин мындай иш-чаралардын мероприятияларды өткөзүп атканда биздики эми Өзбекстандан келишет, Казакстандан келишет, ошол эле Россиядан келишет. Эми айтор эми кимдин ушул маалда өткөзүп аткан учурда биздин чакырылган конокторубуз баардыгы келе алган жок. Эми иш-чаралар өздөрүнүн тиги көнчөсүнкө бошо келе алганбыз дейм. Бирок ага карабастан мен айтып кетет элем, биздин коомдук уюмдан башка дагы бөлөк чет мамлекеттерден да келип кызыккандар да көп болушту. Көбүлөрү кечигип да келип атышты. Эми анын баарын тең туура түшүнүп атабыз. Эми шартка байланыштуу болсо керек деп ойлойм. Бирок ага карабастан келишти. Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан. Жакын каймактардан. Келечекте бул ушул ачык Ысык-Көл фестивали баягы СНГ, шериктеш мамлекеттердин чөлкөмүнөн чыгып, баягы башка Европа мамлекеттеринен же болбосо башка мамлекеттерден дагы келүүсү, ошончолук деңгээлдеги фестивалга айланушу келечеги барбы? Келечеги бар. Мен ага терең ишенем, анткени Иван Дмитриевич деле айтып кетпедим. Бул фестивалды биз эл аралык деп былтыртыдан баштап биринчи жолу өткөздүк, бул экинчи жолу өткөзүшүбүз. Мен ойлойм, эмки жылы биз дагы жакшы пландарды түзүп, чет мамлекеттерден, дальний зарубежьелерден да чакырып, бир кичине көбүрөөк чоңураак кылып туруп, деңгээлдүү кылып өткөзгөнгө азыр даярдыктарын уже бүгүнкү күндөн баштап көрүп атабыз. Жакшы. Тыныбек Турдубаевич, айтсаңыз бакта байкерлерди көрдүк, парашют менен учуп атышат, вертолетту учуруп атышат. Өзүңүз багында бир катышууга эмеңиз болду, каалооңуз, же өзүңүз да катышып жүрдүңүзбү кээ бир жерлеринде? Жок, эми биз конок катары катыштык. Фестивалга биринчиден биздин Иван Дмитриевич өзү алган согуштун ардагери биздин коомдук уюмга кайрылып жардам сураганда биздин правлениянын чечими менен бул фестивалды биз колдоп катыштык да. Чындыгында аябай жогорку жакшы деңгээлде өттү. Эми
Мен ойлойм да бул ушул фестивалды бизде эме мамлекет тарабынан дагы каржыланып жакшы жогорку деңгээлге көтөрсө болот. Ошондой эле биз азыр эми өзүбүздүн эле космонавттарды чакырып, өзүбүздүн жердешибиз Алижан Жигитовди чакырып эме ысык көлдү популяризация кылып атпайбызбы? Муну биз дүйнөлүк масштабтагы ырчыларды, спорт шеберлерин, спорт жылдыздарын чакырып, бул жерде мамлекеттин колдоосу менен биздин кереметтүү ысык көлдү аябай колдоп, көргөзүп, рекламалап, ушундай фестивалдарды көп өткөрүп туруш керек экен да. Мен ушуга аябай терең ишендим. Ушул жерде мен дагы пайдаланып айтып кетет элем, бул жерде биз Иван Дмитриевич кайрылганда эле биз өзүбүздүн ысык көл райондук Афган согушунун ардагерлерине кайрылганбыз. Ал жерде биздин Афган согушунун ардагерлери бардыгы жапа-тырмак жабылышып, ушул фестивалды өткөргөн чоң жардамдарын беришти да. Өзүм Молдоканов Бакытбек деген өзүбүздүн Афган согушунун ардагери жетектейт, ысык көл районундагы Афган согушунун ардагерлерин жакшы колдоо көрсөтүштү. Сиз айтып атпайсызбы, мамлекеттик колдоо көрсөтүлсө, мындан дагы баягы фестивалдын эмеси көтөрүлмөк деп. Сиз айтсаңыз, биринчи мисал үчүн кайрылыш керек го. Кайрылдың ары кандайдыр бир боюнча кайрылган, мен билишим боюнча даже оргкомитет түзүлгөн болчу. Оргкомитеттен Нурлан Алиевич Төрөбеков Томосбек миллион жок. Оргкомитетти, по-моему, вице-премьер-министр Эльмира Сариева баштаган болчу. Биз ойлогонбуз аябай эле жогорку деңгээлде болот. Эми биз коомдук уюмдун деңгээлинде, мен ойлойм, жогорку эле деңгээлде өткөрдүк. Эми муну улап кетиш керек, мамлекеттик деңгээлде чоң масштабта өткөрүш керек. Ошондо биздин ысык көлдү дүйнө жүзү билет. Бизде телефон чалуу бар экен, саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздар. Мен Афганистандын төрагасы Төрөбекке суроо берейин дедим эле. Афганистер үчүн кандай пансионат бар ысык көлдө? Кандай жол менен барып эс алса болот экен? Эми туура жакшы суроо, мен фестивалга өзүнүн тиешеси жок болсо керек бул. Бирок эми урматтуу телегөрүүчү мен жооп берип койсом, бүгүнкү күндө эми биздин мыйзамдын чегинде компенсация башталганда адресная помощь болчу. Эми Совет мезгилинде доорунда закондор, мыйзамдар бөлүп эле мына ушул Афган согушунун ардагерлерине тиешелүүчү. Азыркы күндө ар бир Афган согушунун катышуучусу 6000 сомдон алып турат компенсацияны ар бир ай сайын. Бул өз кезинде бул олуштурулган ком услугалар каралчу, ушундай лечениялар каралчу, курорттор каралчу болчу. Бүгүнкү күндө мунун баардыгын каражат катарында Афган согушунун ардагерлери адресный помощь алып турушат. Баягы мурунку жеңилдиктердин баардыгын акчалай алып турушат да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул ар бир Афган согушунун ардагерине аябай удобный болот да. Инвалидтерибиз, майыптарыбыз 7000 сомдон алып турушат. Кийин баардыгын компенсацияланганда акчалай. Өзүбүздүн курортторубуз жок бүгүнкү күндө, бирок ушул менен бирге эле биздин жакшы өзүбүздүн ойлорубуз бар. Мамлекетибизде биздин өкмөттө турган башчыларга бүгүнкү күндө биз жакшынакай демилге менен биз жакшы документтерди даярдап атабыз. Ушул курорт боюнчачы, ушул ысык көл болсун, ушул көлдүн боюнда бир жакшы бир көз карандысыз калган пансионаттардын бирин ушул биздин фондубузга өткөрүп берсе, анын баардыгын өзүбүз каралаштырып, өзүбүз обеспечить хозрасчетко өтүп, өзүбүз ушул мамлекетте болгон Афган согушунун ардагерлери болобу, Баткен кооганына катышуучулар болобу, Ула Атамекендик согушуна катышуучулар болобу, алардын баардыгын ушул маселеге камтып, биз өзүнүн аракеттерин кылып көрөлүк деген ойлорубуз бар. Якшы. Иван Дмитриевич, вопрос. Вот скажите, мотоциклы, вертолеты, все это мы видим. Вы сказали, что это за счет все финансовые средства подняли общественное объединение, разделили между собой. Скажите, пожалуйста, а вот техника, это пригнать, мне кажется, на территории Исыколя, это тоже достаточно сложный и финансово затратный процесс. Ну, в наше время ничего даром не бывает. И то, что вы сейчас озвучили, это действительно так, это сложно, это дорого, но это говорит о том, что наш народ еще не потерял дух патриотизма, дух какого-то хорошего в этом смысле энтузиазма
для того, чтобы все вместе, общими усилиями бороться вот с такими явлениями, как вот, допустим, компьютерная зависимость и многое другое. Мы показали вместе, что как бы не было тяжело, как бы не было тяжело и для страны, и для отдельных ее граждан, но надо заниматься не только патриотизмом, но еще и техническими видами спорта, которые, к сожалению, действительно на сегодняшний день являются очень дорогостоящими в эксплуатации. Но тем не менее, видите, наш второй фестиваль показал, что даже 250-300 километров для энтузиастов это ничто. Чтобы приехать, покататься, получить удовольствие, показать другим, как это все здорово, красиво. И вместе, ну просто самое главное в жизни найти координаторов. И вот наш совет ветеранов таможни вместе с нашими афганскими руководителями, ветеранами войны, других правоохранительных органов, мы все вместе смогли это сделать и показать, что это действительно очень хорошее дело, которое надо поддерживать и государству, поддерживать и госадминистрации Иссык-Кульской области. Хочу, кстати, сказать в ее адрес очень лестные слова, что они сработали очень замечательно. То есть некоторые вопросы, касающиеся организации, они справились замечательно. Особенно хотелось сказать насчет вице-мэра города Чолпан-Аты, значит, Байгазиева Алмаза. Значит, он двое суток вместе с нашим оргкомитетом помогал, расставлял сцены, с детишками работали, со школами и другими, те, кто делал этот фестиваль более красочным, массовым и зрелищным. Поэтому нельзя никогда выделять никого, то есть только совместные общие усилия могут дать положительный результат, что у нас и произошло. Я думаю, по вот этому фильму, который вы фрагмент показали, даже по столь короткому репортажу видно, что действительно проявили себя все случаи стороны. А вот скажите, пожалуйста, вы сказали компьютерная зависимость, да, молодое поколение, оно занято, скажем так, вообще на спорт. Какое внимание обращают? И вот эта вот демонстрация, да, скажем так, байкер-шоу там и других, они как-то вот заразили? Я могу сказать, что не только заразили, а у нас есть еще и первые показатели. То есть у нас байкерский клуб, который открылся в этом году с новым кафе, с новыми, как сказать, участниками. То есть уже ведут детей, ведут молодое поколение, как сказать, приводят в эти клубы. То есть ребята ведут такой здоровый образ жизни, поэтому пропагандируют его. И уже некоторая часть населения, действительно, которые понимают, что компьютер — это действительно страшное зло. Это просто, наверное, наркомания и алкоголизма, это, наверное, нету менее зла, чем... У нас, я извиняюсь, у нас телефонный звонок. Здравствуйте. Саламатсыздарбы? Биз Таластан чыгып атабыз. Атабыз Сейиталиев Болоткан Таластагы болгон согушуна катышып, орден Красный Звезда, анан ушул барган сайын ден соолугу начарлап, колунан жаракат алган, башынан жаракат алган, азыр көзүнөн операция болду. Анан ушуга бир жардам, мындай пенсияны көбөйтүүгө кандай бир жолдор барбы, жеңилдиктер барбы? Рахмат, сурооңузду түшүндүк. Нурлан Надырович, бул сизге болуш керек. Баягы элдер сиздерди, мисалы үчүн ооган согуш ардагерлери баягы көргөндөн кийин түз эфирге өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, баягы көйгөйлүү маселелер боюнча кайрылып атышат да. Түшүнүп атам, эми урматтуу телекөрүүчү, мындай жооп берсем болот элем. Болгондо айтыш керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин өкмөттө каражаттар жок. Бирок ошо менен бирге эле ага карабастан биз мынакей былтыр бүт аймактардын баарын кыдырып, биздин өзүбүздүн активдер менен жолугушуп, болгон согуштун ардагерлери менен жолугушуп, ушундай маселелерди, ушуган түрлүү маселени мен баарын тең анализ жүргүзүп, мониторинг кылганбыз. Эми бүгүнкү күндө мынакей бүгүн эле мен документте жакшы бир документти кол коюп бердим. Бул эмне жөнүндө? Бул ушул бүгүнкү күндө чечилбеген маселелер көп. Алардын баарын тең чечиш керек.
Бирок эми мындай маселелерге конструктивно анан кийин реально караш керек да. Анан кийин бюджетте акча жок болсо деле карабастан эле бергиле деген мен туура эмес деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күндө ушул майыптарга, жесирлерге, ушул баласын жоготуп койгон ушул ата энелерге ушул жардамын көрсөтүш керек. Эми бүгүнкү күндө мынакей мыйзамдын долбоорун ушул майыптар боюнча, семей погибшилер боюнча, жесирлер боюнча атайын мыйзам долбоорун мен демилгелеп жогорку кеңеште мынакей күзүндө Кудайым буйрса маселе менен чыгам. Бүгүндөн баштап тиги коомчулукка, сайттарга илинет бул мыйзамдын долбоору талкууга. Анткени буга чейин процедурасы боюнча өзүнүн процедурасы бар экен, регламентти сактап дегендей процедураны сактап, анан кийин биз өкмөткө барып министерство ведомстволордун заключениясын, корутундусун бүгүнкү күндө алдык. Мындан ары дагы эми бүгүндөн баштап ушул жай айында мен ойлойм ушул коомчулукта дагы обсуждение болуп, талкуу болуп, анан кийин мен ойлойм тиги күзүндө бул мыйзамдын долбоорун парламентте алып чыгабыз. Айтсаңыз, мисалы үчүн коомчулукка баягы биз эми баягы ушул темага кирип кеткенден кийин баягы бул жагында карап көрөлү да. Коомчулукка сиз айтып атпайсызбы, талкууга алып чыгат деп. Ошо коомчулук мисалы үчүн баягы ардагерлердин баткен согушун болобу, ооган согуш болобу, баягы абалын билип мисалы үчүн баягы көргөн эмес да. Сырттан угат, сырттан көрөт, туугандар, жакындар, тааныштар болушу мүмкүн. Өздөрү негизи алган согушунунбу, же болбосо баткен согушунун ардагерлери өздөрү талкууга катышып кандайдыр бир сунуштарды берсе болобу? Болот. Бүгүнкү күндө көп эле коомчулук уюмдар дагы алган согушунун ардагерлери болобу, ата мекендик согуштун катчылары, чернобыльдер болобу, блокадниктер болобу, айтор льготниктердин баардыгы бизге күндө кат түрүндө көп учурларда телефон аркылуу байланышып, өздөрүнүн суроолорун, өздөрүнүн сунуштарын киргизип, ушул мыйзам долбооруна активдүү катышууда. Абдан жакшы. Бизде кечээ телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Мен Чолпонатынан Асель. Мен ошол Сунебек мырзага суроо берейин дегем эле. Сиздердин могу уюштуруу Чолпонатадагы фестивалыңардын аябай жогорку деңгээлде уюштуруп турсуздар, ага мен күбө болдум. Бирок ушул Афган ветерандарынын союзу майыптарга, балдар үйүнө жардам берет деп биз көп эле угуп жүрөбүз. Ал эми могу маданият тармагына жардам берейин деген оюңуздар барбы, кандай ушундай айтсаңыздар? Ошол жагын ойлоп жатасыздарбы? Жакшы суроо абдан. Аябай жакшы суроо болду. Мага берилдиби? Сиз жөпөрсөңүз болот, сиз жөпөрсөңүз болот. Вот туура жогоруда айтылып кеткен Асель туура суроо берди. Эми бүгүнкү күндө өкмөттө мамлекетибизде каражат жок деп отура бербестен биздин республикалык ооган согушунун ардагерлеринин бир уранынын бири бул мындай деп аталат да, чоң алтын тамга менен өзүбүздүн кеңсебизге жазып койгонбуз. Мекенибизден сурап отура бербестен үмүттөнүп өзүңдөн сура, мен эмне кылып жардам бере алам депчи. Анан кийин бирөө жардам берет деп эле отура бербестен биздин жасап аткан эле иш чараларыбыздын баардыгы биздин аракеттерибиз. Биз бүгүнкү күндө мен айтып кетер элем, ушундай ооган согуштун ардагерлери болобу, ардагерлердин баардыгы эле бүгүнкү күндө чечилбеген маселелерин биз коомдук уюм катары жасап аткан иштерибиз менен, иш чараларыбыз менен көрсөтүшүбүз керек. Мен ойлойм, ушул жасалган иштерибиз менен биздин жардамыбыз, чаңыбыз го деп эсептейм да. Анткени мынакей жакшынакай өзүбүздүн мына экинчи журналыбызды да чыгарып атабыз. 25 лет вывода Советского Союза из Афганистана деп атайын жакшынакай эмелерди сүрөттөрү менен өзүнүн мынакей структурный подразделениябыз бар, эл аралык катташтарыбыз бар. Айтор жасап аткан иштерибиздин баардыгын ушул гезит журналдар аркылуу иштерибизди чагылдырып атабыз, коомчулукка билдирип атабыз. Мунун баардыгын бесплатно берип атабыз, мунун баардыгын. 4000 экземплярдан 8000 экземплярга чейин чыгарып. Колдон келишинче, конечно, көбүрөөк эле чыгарсак болот эле, бирок тилекке каршы биздин дагы ограничениябыз бар, өзүбүздүн фондубуздун каражаттары. Могу ошонун өзүбүздүн гезиттерибизди чыгарып атабыз. Мынакей баардыгын жасап аткан иштердин баардыгы бул дагы маданият да.
Бұл маданият, мынакей эстеликтер канча, мына акыркы 5-6 жылдын ичинде эле канча 12 эстелик ачып өдүк. Көбүнчөсүнүн эстеликтердин баарын тең реконструкция кылып атабыз. Кудай мурса мына эмки жылы биздин коомдук уюмубузга 25 жыл толуп атат. Андан кийин ошого карата биз өзүбүздүн Бишкекте турган Ататүрк паркында Ооган согушунун катчыларына кайтыш болгон балдарга эстелигибиз бар да. Ошону дагы реконструкцияны карайбыз деп өзүбүздүн пландарыбызга киргизип койгонбуз. Ошон гезиттердин баары тең бүт баары тең райондордо, облустарда, шаарларда өзүбүздүн филиалдарыбыз бар, коомдук уюмубуз. Алардын жасаган иштерин баары тең ошо гезит журнал аркылуу чагылдырып атабыз. Республикалардын баардык Бишкекке топтоп, анан кайра таркалат турбайбы? Таркатылат. Анан кийин мынакей жашынакай 6 өзүбүздүн фондубуздан да каржылап, мынакей жашынакай 6 документалдык кинону тартырдык. Бүгүн билесиздер, документалдык кинону тартырыш бул аябай кымбат нерсе турат. Анын бир эле Ооган согушунун катчылары билет. Муну 6000ден ашуун экземплярын чыгарып, ар бир Ооган согушуна биз бергенбиз. Андан тышкары биз дагы мынакей жашынакай медалдарыбызды да 25 жылдыкка карата арнап мындай медалдарды чыгардык. Мындан бери 2 жыл мурун тиги мээримдик деген медалды биздин аялзатыбызды урматтап, аларды сыйлап, мээримдик медалды учреждать этип, ошондой медалдарды да тапшырганбыз. Айтор эми жөнүнө отуруп берген жокпуз, мунун баары тең каражат. Чоң каражат. Эмгек. Анын жасап аткан аракеттерибиз ушунун баары тең биринчи учурда мен ойлойм ушул жаштарды туура багыт менен тарбиялаганга, патриоттулукка призывать эткенге, чакырганга мен ойлойм биздин салымыбыздын түздөн түз бирлери деп. Бизде телефон чалуу бар экен, саламатсызбы? Биз түз байланышта сугуп атабыз. Саламатсызбы, мен Кочкордон чалып атам. Фамилиям Дүйшеева Бурулсун Мукановна. Мен жолдошум 2008 жылы каза болгон Алиев Жөрөбек. 4 балам бар, улусу 21-те, кичүүсү 12 жашта. Ошо жесирлик үй бүлөсүндө кандай жардам көрсөтүлөт негизичи? Ошо жөнүндө айтып берсеңиздер жакшы болот эле. Мен анткени деген ушу күйөөм жолдошум каза болгону баягы көрсөтүлүп аткан жардамдарды эч нерсесин алган жокмун, албай да калдык да. Рахмат. Эми бул маселе бүгүнкү күндө ушул мыйзам долбоорунда камтылган. Ичине баарын тең карап, эми буну биз комплекстүү түрдө караштырып, мен ойлойм ушул маселе жакын арада ушул парламентте көтөрүлгөндө, биздин коллегалар парламент колдоп беришсе, мен ага ишенем, терең ишенем. Мен ойлойм ушул жардамдар, көңүл буруулар, мен ойлойм ушул закон аркылуу, мыйзам аркылуу берилет. Эми андан тышкарыдагы айтып кетсем, мен сөзүм ургак болбош үчүн, мынакей былтыр эле өкмөт тарабынан буйрук чыгартып, өзүбүздүн фондубузга, республикалык кеңештин фондуна тиги Токмоктон атайын ушундай багыттагы адамдарга, семьяповищелерге, жесирлерге, майыптарга деп туруп отдельно стоящий зданияны алып алганбыз. Кандай максат менен? Эми ушул маселени чечиш үчүн мынакей көпчүлүк ушул Чүй областындагы, Нарын областындагы, Ысык Көл областындагы көп биздин жесирлердин ушул күйөөлөрү кайтыш болуп калган, ошолордун семьялары калып калды, үйлөрү жок. Ошого багыттап биз атайын ушул өкмөт тарабынан ушул үйдү алып, өзүбүздүн күчүбүз менен, алар инвесторлор менен как раз ушул жөнүндө маселени көтөрүп, ушул маселени чечип атабыз. Анан кийин Кудайым болсо, бул 74 семья, бул үй бүлө квартиралуу болушат да. Мен айтып кетпедим жогоруда, эми бүтүп эле отуруп бербестен, эми бир кандай гана имарат болбосун, Совет мезгилинде жаңы башталып, бирок курулбай калган көп заброшенный имараттар көп да. Ошол имараттардын
бирин как раз ушул Токмак шаарында, анан кийин бирөөсүн биз Маевкадан алганбыз. Маевкадан 16 үй бүлө бүгүнкү күндө жашап атат. Ремонтторун баарын бүтүрүп, уже жайгаштырып, баатен татынакка болуп жашап атышат. Бүгүнкү күндө как раз Токмактан болсо дагы бир үйдү алганбыз. Ошол үйдү агрармал инвесторлор менен сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин мен ойлойм каржылап, анан кийин ушул маселени чечебиз. Ал жакта 74 үй бүлө. Канча деген үй бүлө баягы өз маселелерин чечишет да. Бизде дагы телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Саламатсыздар. Доломаздан эмнелик ота бар жана кандай жазам бере аласыңар? Мен 2 балам бар, көзүм менен инвалидмин, бир көзүм менен операция болгом. Үйүм да жок, жумушум да жок, 2 балам менен. Дагы бир суроону кабыл алып коелу. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Байланышта эмес окшойт. Нурлан Адович, мындай кылайлы. Сиз болсо багы телефондун, кеңсенин телефонунбу же болбосо бир сайт, электрондуу почтаңызды айтсаңыз, ошого багы региондордон биздин ардагерлердин айымдарыбы, жесирлери байланышка чыгып, өзлөрүнүн суроолорун дагы берилген мүмкүнчүлүк алышсын да. Учурдан пайдаланып айтып коеюн, бул боюнча биздин ар эми бир кээ бир партиялардан башка айырмаланып биздики ар бир райондо бизде өзүбүздүн коомдук уюмду түзгөнбүз. Ар бир райондо коомдук уюмубуз бар. Ар бир райондун төрагасы бар. Любой өздөрүнүн мындай көйгөйлүү маселелери боюнча бардыгы кайрылышат, анан ошол жерден бизде башталат. Мен телегөрүүчүлөргө телефондору бар. Биздин телефондор бар, өзүбүздүн электрондук почта, бардык биздин адресибизди билет. Афган согушунун ардагерлеринин бардыгы биздин азыр биздин кеңсебиз кайсы жерде экенин, биздин телефонубуз, биз ар бирибиздин мобилдик телефонубуздан бери билишет. Мен телегөрүүчүлөргө эскерте кетейин, бүгүн биздин тема баягы ачык Ысык-Көл фестивалынын туурасында болмокчу. Албетте биз түшүнөбүз, биздин баягы студияда конокторго байланышканы, өздөрүнүн маселеси боюнча чалуулар, баягы суроолор көп болушу мүмкүн, бирок алар тууралуу силер өзүңөрдүн райондоруңарда жайгашкан баягы кеңселерге барып кайрылсаңыздар болот да. Кийинки суроо, негизи эле фестивалдын келечеги. Мисалы үчүн айтпайсыздар, мамлекеттик жактан баягы каржылоо болсо, көмөк көрсөтүлсө, баягы мисалы баягы вертолет, байкер шоу, мисалы үчүн баягы өзүнчө бир ыктап айдоодон башка дагы бир эмелер кошулабы? Дагы бир спорт түрү же болбосо кандайдыр бир чеберчиликтин түрү. Эми муну өркүндөтүп кете берсе болот. Мисалы үчүн импровизацияны кошсо, мен айтып атам, биз азыр биздин Афган согушунун ардагеринин демилгеси менен ушунча нерселер уюштурулуп, биз колдоп ушул нерсе өтүп атат. Эми муну мамлекет тараптан колдоо болсо, жакшыраак бир режиссерду тандасак, эми биздин космонавттарды мен бая айтып кетпедимби? Дүйнөнүн өткөн знаменитый звездаларды чакырсак, биздин Ысык-Көлдү келип популяризация кылсак, эми главный нерсе бул жердин биздин кереметтүү Ысык-Көлдү популяризация кылып атпайбы? Сиз айтып атпайсызбы, дүйнөнү дүңгүрөткөн багы ири залкарлычлар. Биздин мисалы үчүн Кыргызстанды дүңгүрөткөн ырчылар келди бул экинчи фестивалга. Болду ошо ырчылар, чоорчулар бар фестиваль. Келишти, биз чакырган ырчылар келишти. Өзүбүздүн биздин Ооган согушунун ардагерлеринин астында түзүлгөн караван деген группабыз бар. Өзүбүздүн группабыз Афган согушунун ардагерлеринен түзүлгөн. Алар да бар, өздөрүнүн концерттик программаларын беришип, жакшы. Кудайга шүгүр, жакшы эле өттү. Фестиваль биз пландагандай болду. Эми мындан да жакшы болсо болот. Албетте, жылдан жылга импровизацияны кошуш керек. Жакшыраак режиссерлерди тандашыбыз керек. Бул сапар режиссер болдубу? Болду, режиссерибиз болду. Жакшы оргкомитетти түзүш керек. Оргкомитеттин бизге жакшы задачаны бериш керек. Мына биз Ооган согушунда деген Совет аскерлеринин 25 жылдыгын жогорку деңгээлде өткөрдүк. Потому что оргкомитет түзүлүп жакшы иштесе. Ушундай кылса, аябай жогорку. Оргкомитет бар да азыр. Же мындан башка дагы түзөлдү деген. Жок, түзүлдүн оргкомитетте мен эч кимди көргөн жокмун. Дмитрийден башка мен эч кимди көргөн жокмун улар оргкомитеттен. Список бар, башка жок. Эми муну туура түшүнсө болот. Эми бул демилгени баштап атканда Иван Дмитриевич менен отуруп бир жакшылап отуруп эметкенбиз, талкулаган элек. Бирок тилекке каршы биз бул маселени мен ойлойм жогорку деңгээлде койдук. Бирок шарттагы анан кийин биздин убактыбыздагы аз мөөнөт болуп калды да. Бул биринчиден, экинчиден бул экинчи жолу өткөзүп атканыбыз. Экинчи жолу.
Анан кичинекей баланын кичинекей кезинде эле мында бутуна тургузуп атканда кичине колдоп кетиш керек да. Анан кийин ошол тууралуу Тынч Турдубаевич айтып атат. Бирок биз жетишпей калдык. Өкмөт башчылары менен ушул өзүбүздүн жакшынакай койгон максатыбызды жеткизгенин жеткиздик. Бирок мөөнөтүнө, убактысына байланыштуу кыска мөөнөттүн ичинде өткөзүп койбодук мунунча. Анан кийин мен ойлойм, эми бул жерде негизгиси биздин аракеттерибиз, жасап аткан иштерибиз. Ну, ничего страшного, мен ойлойм, эми 3-чү фестивалыбызда болсо, биз уже более жакшы импровизацияга, Тынч Турдубаевич айткандай, жакшы импровизацияны включать этип, жакшы артисттерди, тиги инвесторлорду, спонсорлорду, өзүбүз дагы каражатты дагы, анан кийин мамлекет башчыларын дагы баарын тең бириктирип алып туруп, ушул 3-чү фестивалга жакшы даярдыктарды көрүп алып өткөзүп койсок, мен ойлойм, бул жакшы нерсе болот го деп. Иван Дмитриевич, а в этот раз спонсоры были или только это... В этот раз нас немножко спонсоры подвели, но не будем о грустном, потому что все прошло хорошо. Нормально, да. Я хочу сказать другое, что вот то, что сегодня задавали вопросы, действительно это касается повседневной жизни наших афганцев, членов их семей. Но надо немножко понимать, что сейчас идет великая дата 70-летия со Дня Победы. И нам действительно, афганским лидерам движения, нам всем членам афганской организации надо помнить, что на нас лежит большая ответственность по патриотическому воспитанию молодежи, это в первую очередь. И второе, чтобы те, кто пришел живой и здоровый с афганской войны, они должны помнить, что мы должны для государства сделать больше, чем государство делает для нас. Вот это главное, что я хотел бы сказать и нашим зрителям, и тем, кто участвовал в боевых действиях на территории Афганистана, и те, кто оказался инвалидами, и те, кого затронула наша афганская война. То есть у нас есть достаточно энергии, сил, понимания, что следующий наш фестиваль будет на порядок выше. В этом я не сомневаюсь. Мы привлекем не только представителей СНГ, но еще стран антигитлеровской коалиции. Поэтому у нас будет фестиваль столь высокого уровня. Над этим мы уже начали работать. Так что фестиваль только закончится, вы уже начали работать. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, вот есть какие-то уже наработки, какие-то идеи по, скажем так, расширению, да? Есть. Я вот принес уже так называемый... для того, чтобы наши телезрители тоже имели представление, уже заранее готовились. Значит, я принес так называемый проект концепции третьего фестиваля. Он будет идти на очень серьезном уровне. Потому что мы в этом году вот с Нурланом были на площади, когда президент действительно объявил следующий год годом особого уважения к ветеранам, потому что это последняя дата, это объективно, просто не в том смысле, что кого-то надо, но 70 лет после войны это уже наши деды, наши отцы, они уже находятся в таком состоянии, когда нам за них надо бегать и делать все, чтобы наша страна была на том уровне, как они сделали это для нас. Поэтому сегодня мы что сделали? Значит, во-первых, у нас есть такой военно-патриотический клуб «Эдельвейс» на Иссыкуле. Там находится у нас Садыкеев, Сагенбек, который является столь человеком неординарным, что, наверное, надо многим знать, что есть такие люди. То есть он с детьми уже более 10 лет занимается военно-прикладными видами спорта, тренирует их по методике спецподразделений, то есть воспитывает в них мужество, патриотизм, возможность выжить в любых условиях. Это то, что сейчас просто отсутствует в наших госпрограммах. Это тот человек, который действительно показал, что в отдельно взятом населенном пункте можно сделать все так красиво и хорошо, что это будет приятно и людям, и государству, и все, кто в этом участвует. Так вот, основа следующего проекта – это все-таки наши совместные усилия по празднованию 70-летия со Дня Великой Победы. Кто бы ни пытался в нашей стране, а их у нас немало сил, которые хотят расшатать ситуацию, то есть сказать, что история наша не так значительна, как есть. Примеры мы видим, политизировать я не хочу, но я хочу сказать всем, кто будет слышать наш сегодняшний эфир, что наша задача ветеранов сегодня – это показать, что мы будем
всеми силами защищать тот мир, ту стабильность, которая в нашей республике сложилась, ту дружбу, толерантность и взаимодействие, которое у нас есть. Это действительно то, что передали наши деды, отцы, тем, чем мы можем гордиться и что мы будем отстаивать, так как мы все-таки люди, чуть-чуть прошедшие тяжелые испытания, и мы готовы, как сказать, совместно продвигать наш Кыргызстан вперед к новым хорошим завоеваниям и традициям. Сизге суроо, Отунбек Турдубаевич, айтсаңыз, баягы, мисалы үчүн ветерандары, Баткен согушунун, Ооган согушунун ардагерлери, мисалы үчүн баягы бажы кызматынын ветерандары, Улат Амекендик ошол уюмдар өз арасында кызматташабы тыгыз негизде? Кандай бир иш-чараларына жакында биздин коногубуз айтып кетти, 70 жылдык. Мына ушул чарада дагы, мына бу жерде ачык баягы Ысык-Көл фестивалынан көрдүк, баягы көп уюмдар биргелишиптир. Мурунда ушундай болду эле, кийин дагы кандай пландар бар? Мындай да, азыр бизде Кыргызстанда эмне көп, коомдук уюм көп. А вот ал коомдук уюм кандай иштеп атат? Действительно иш кылып атабы? Же бир адам туруп алып эле күндө телевизордон чыгып эле башка нерселерди кылып жүрөбү? Мына биздин коомдук уюм эч кандай Западтан бир финанс албайбыз. Коомдук уюм болгондон биздин немеден да эч кандай биз финансировать этилбейбиз. Бир өзүбүз бир коомдук уюмга биригип алып, Афган согушунун ардаган республикалык кеңеш. Мына эмдеги жыл бизге 25 жыл болот. Ошого карата биз колубуздан келишинче биз азыр Афган согушунун ардагерлерин көйгөйлүү маселени чечкенге аракет кылып атабыз да. Эми биз бардык коомдук уюмдар менен достошуп, мындай жакшы мероприятие өткөнбүз постоянно даярбыз. Бирок бардык эле коомдук уюмдар, мен ачык эле айтып кете алам, көп эле иштешпейт, ат эле бар, аларды таап издеп табыш кыйын. Бир күн пайда болот, эртеси издеп барсаң ал коомдук уюм жок. Бизде азыр мына Баткен согушунун ардагерлерин жакында уюм түзүп өздөрүнчө иштеп башташты. Эми жакшы иштеп, жакшы жолдо биз менен кызматташып турушубуз. Биз дайым кызматташып иштешип келебиз. Кайсы коомдук уюм бизге чыкса, Иван Дмитриевич бизге чыкты, биз колдодук, жакшынакай бир мероприятие өттү. Ушул фестиваль өттү, жогорку деңгээлде. Мындайларды көп өткөрүп турушубуз керек. Биздин Кыргызстанга аябай керек нерсе бул. Бизде азыр дагы видео материал бар, ошого көңүлүбүз бурсак, анан теманы улантабыз. Жокерлерди сүйгүлдө сүйгөнүңөр жокер болсо аны күлгүлдө алар такыр жалданбаган тоо жүрөктүү болушат сүгүрлөрдөн келген жодон бизди алар корушат бар бул жокер сак бул жокер aman esen aytı joker bar bol joker sak bol joker aman esen aytı joker nazik көңүл кыздар учкучтарды сүйгүлө тунук таза сүйүү жалынына күлгүлө көкмү сезим асманында алар учат көкөлөп махабатка багындырсаң жаша өтөт көпөлөп бар бул жокер сак бул жокер аман эсен aytı joker бар бул жокер
Aman esen kaytın joker. Allah takır candan bağan Doğuşuruptu boluşat Sökürlerden gelgen jodan Bizdi Allah koruşa Bar bol joker Sak bol joker Aman esen Kaytın joker Bar bol joker Sak bol joker Aman esen kaytın joker. Биз теманы улантабыз, мына жакында 25 жылдыгы болот. Ошол Ооган согушунун аяктаганына биздин баягы аскерлерибизди чыгарганына. Мына ушул аралыкта дагы эле көрсөк проблема маселелер бүт элек. А силердин уюм кандай иштерди аткарып жетишти? Кандай баягы жеңилдетүүгө, ушул ардагерлердин жашоосун жеңилдетүүгө кандай кадамдарды жасады? Ири-ири. Тууралап кетсем, 25 жыл бул советтик аскердин чыгарылышына 15 февралда уже өттү. 25 жылдык эмки жылы биздин коомдук уюмубузга 25 жылдык толуп атат. Биз ошол менен иш-чаралар жөнүндө сөз болуп атат. Эми мен эми жасап аткан иштер жөнүндө айтып кетсем, негизгилерин эле айтып кетсем. Мына акыркы 5-6 жылдан бери реконструкция кылып, эстеликтерди тартипке келтирип, кээ бир райондордо ачылбаган райондордо эстеликтерди ачтык. Бүгүнкү күндө мынакей ар бир жыл сайын ошо Гордеевский турнир деген международный турнир по самбо, по спортивному самбо и боевому самбо деп туруп, ушул 15 февралга карата советтик аскердин чыгарылышына арнап, биз ушул өзүбүздүн фондубуздан каржылап, ушул жогорку деңгээлдеги 600дөн ашуун бул жыл өткөздүк, 600дөн ашуун участниктер болду, катышуучулар болду, спортсмендер. Биз ушул спортсмендерди өзүбүздүн каржылап, өзүбүздүн чөнтөбүздөн, өзүбүздүн фондубуздан каражаттын баарын бөлүштүрүп колдоп атабыз спортсмендерди. Бул биринчиден. Андан тышкары дагы Аймак клубунун дагы атынан дагы тиги декабрь айларында өткөзөбүз дайыма. Аны дагы дайыма өзүбүздүн тарабыбыздан, өзүбүздүн фондубуздун тарабыбыздан дагы колдоо катарында дагы аракеттерин кылып атабыз бүгүнкү күндө. Мынакей мектеп окуучулары боюнча дагы айтып кетсем, музейлерди, боевой славы дегендерди ошолорду ачып атабыз, уголокторду ачып атабыз, мектеп окуучулары менен жолугушууларды кылып атабыз. Так мынакей жакын арада эле 15 мектептин мугалимдери кайрылып, аларды болсо ошо ата бейитке атайын алып барып, 10-9 класстын окуучулары, 11 класстын окуучуларын баарын тең алып барып, ошол тарыхты, өзүбүздүн тарыхыбызды билсин деген максат менен, тарбия берсин деген ушул багытта деген ушундай иш-чараларды көрүп атабыз да бүгүнкү күндө. Эми майыптар боюнча дагы айтып кетер элем, мынакей акыркы 5-6 жылдын ичинде биз 17 биринчи, экинчи, үчүнчү группадагы майыптарды атайын Москвадагы жайгашкан клиникаларга алып барып, лечение кылдырып, протездерин кылдырдык. Мен айтып кетсем, ар бир эле майыптын ушул каражат жагынан бир 10 000 доллардын тегерегинде болуп аткан нерседе. Бул анын баары тең Кудай шүгүр биздин өзүбүздүн боевой братство деген өзүбүздүн дагы сиз жана туура сурап берип кетпедиңизби, байланыштар кандай депчи. Ушул байланыштарыбызды ортого салып дегендей ушуну пайдаланып, ушундай биздин майыптарыбыз керектүү балдарыбызга жардамдарын көрсөтүп атабыз бүгүнкү күндө. 17 баланы майыптарыбызды биз лечение кылдык и протезирование кылдык. Алар
Алардын ичинен 4-төө 2 буту жок болчу балдардыкы. Калгандары 1 буту бирөөсү тизесинен жок эми ар кимиси ар кандай. Эми среднем бир 6-7 миң доллардан 20 миң долларга чейин ар бирөөсү. Эми бунун баардыгы биздин жасап аткан иштерибиз. Bunun bartın реально bartın балдарыбыз, майыптарыбыз билет анын баардыгын. Мына Кудайым буйруса биз дагы күзүндө дагы 6 баланы дагы жөнөтөлүк деген сүйлөшүүлөр бүгүнкү күндө процесси жүрүп атат. Ал балдардын документтерин баардыгын такталып бүткөндөн кийин атайын ошол Москва шаарына госпиталга, протезировкага, анан леченияга жөнөтөбүз. То есть мындай карап койсок, эми биздин коомдук уюм, биздин мамлекет эмес, биздин көпчүлөр бизге телефон чыгат. Бирок биздин балдардын чечилген орчундуу маселелерин биз жасаган аракеттерибиз жардам берүүгөчү. Анан кийин эми баардыгы колубуздан келе бербейт экен. Тилекке каршы эми кээ бирлери менен каражатыбыз жетет экен, кээ бирлери менен сүйлөшө албай экенбиз, бирөөсү угат экен, бирөөсү укпайт экен. Эми ар түрдүү болот экен бул турмуштачы. Эми бирок ага карабастан биз мындай глобалдуу, мындай көпчүлүктүн маселесин чече турган маселелерге көңүл буруп, ошонун үстүндө биздин коомдук уюм иштеп атат. Мүмкүндөчү. Мынтип айтып кетсем, жасалган иштерибиз абдан көп. Эми анын баардыгын мен ойлойм ушул атайын мынакей жашынакай гезиттерди чыгарып атабыз, жашынакай журналдарды чыгарып атабыз, кинолорду тарттырып атабыз. Ушунун баардыгын коомчулукка биз көргөзүп, билдирип, угузуп турушубуз керек. Мен ойлойм элибиз өзү баа берип, туура ушул коомдук уюм пайдасын тийгизип атабы деп, тиги өкмөт башчылары дагы кичине ойлонуп калгандай болушу керек. Биз ушуга түздөн түз түрткү беришибиз керек бүгүнкү күндө. Айтсаңыздар, баа силер айтып атасыңар, биз жаштарга баягы патриоттук сезимдерди мисалы үчүн күчөйтүү, өркүндөтүү максатында да өткөрүлүп атат, баягы иш-чаралар болуп атат, ошол ачык ысык-көл фестивали ошонун ичинде катарында депчи. Учурда баягы биздин жаштардын өзгөчө баягы мектепте, жогорку класстарда, же болбосо жогорку жайларда окуганбы, же болбосо баягы 18-20-25 жаш курагындагы биздин уландарыбыздын баягы кыздарыбыздын дагы баягы патриоттук сезими, мисалы үчүн мурункудайбы, же болбосо өзгөрүүлөр, жакшы жакка жылуулар барбы? Мындан бир нече жыл мурун баягы аскердик мөөнөттө өтөөдөн качкан улан кыздар жөнүндө көп материалдар баягы, көп ойлор, пикирлер айтылып жүрчү. Учурда кандай абал? Учурда азыр өзүңүз жакшы билесиз. Ким армияга барып кызмат кылгысы келет? Эч ким кызмат кылгысы келбейт азыр. Биздин убакта начальная военная подготовка деген сабак болот, өзүңүз билесиз. Биз мектепти бүткөндө биз армияга кызмат кылганга даяр болчубуз. Каалап бүтүп? Да. Кызматка барып армияда кызмат кылып келбеген бала бул уят болчу. Азыр ким армияга барып кызмат кылган уят болот ба? Ошону биз кантип оңойбуз? Биз Афган согушунун ардагерлери баягы эдик сабактарын мектептерге барып лекциялар бардыгына катышып, мындан жакшы жылыш жок да. Мамлекеттик деңгээлде программа кабыл алыныш керек. Ошого карата идеология башкача болуш керек. Азыр башкасын айтпай эле өзүбүздүн балабызды башка жака айтыш кыйын болуп калды азыр. Башка балдарды эмес. Компьютерде отуруп биздин балдарыбызга, жаш балдар совсем башкача. Азыр башка балдарды тарбиялаган биякта турушун азыр өзүңдүн балаңды тарбиялай албайсың. Ушул убакыт ушундай болуп калды да. Ошон үчүн мамлекет тарабынан азыр бир программа кабыл алынып, армияга кызмат кылганга идеология башкача өзгөртүш керек. А ваше мнение, Иван Дмитриевич, как вы думаете, как мы можем привить любовь к родине и вообще воспитать настоящего защитника? Ну, мы-то это не только думаем и, как сказать, об этом говорим, мы еще и делаем. То есть просто надо немножко понять сегодня, что да, жизнь становится сложнее, жизнь становится немножко жестче, но у нас столь сильные традиции на территории Кыргызстана и столь наша республика интересна тем, что небольшое количество населения, небольшая территория дает возможность проводить любые мероприятия на самом высоком уровне. То, что сегодня надо брать лучше, ну даже взять с тех же Соединенных Штатов, то есть там никогда не будет человек сидеть, если зазвучит гимн Америки. Почему мы не должны учиться у своих партнеров? Не говоря уже о тех традициях, которые у нас действительно в следующем году, ну просто у нас изумительный год, и это, наверное, наш очередной шанс сделать прорыв на территории Кыргызстана, но не отдельным государством, а в рамках и Таможенного союза, и ОДКБ, и других объединений, в которые Кыргызстан вступил.
То есть мы находимся в таком хорошем положении, когда мы участвуем во всех организациях, но пока еще не используем потенциал. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн ошол жакшы, жаңы, багы ысык көл, ачык ысык көл фестивале туурасында сөз кылдык. Бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбеков Нурлан Надырович, анан ошол фестивалдын уюштуруу комитетинин секретары Иван Дмитриевич Килитюк болду, жана ардыгерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Кадыров Тыныбек Турдубаевич болду. Маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эртең ушул маалда көрүшкөнчө саламат калыңыздар.